Гүлүйпа Көчөрова ардактуу эс алуудагы фельдшер. 53 жылдан бери эл кызматында жүргөн адис 75 жашта. Пенсияга чыкса дагы элдин суранычын аткарып, чакырган жерге велосипедин тээп барат. Айылдаштарынын саламаттыгына кам көргөн айымды баары таанышат. Азыр баары жакшы, азыр свет бар, жолдор түптүз, жакшы. Абдан айылда өзгөрүү бар. Жардамчымыз жакшы. Мени спасает бул. Анткени мен эң улуу элем да бул. Өзümün bir tuğanlarım. Anan şu küçükeyimde de velosiped tep mağa könüp kalışkan alar bari bilişet. Pensiyaga çıgalı oturuyorsan bolboyt eken. Дарыгер чалган учурда жок дебей дароо келет. Дары дармегин берип жылуу сөзүн аябайт. Кызматтан кетсе дагы өз алдынча иштеп жүргөн Аккабат Чанга элеттиктер ыраазы. 110-90 болду. Darınız var mı? Var. Bir yeriniz soğursa buna, bir yerinizke bir de gettiyse şırgülü bir şuna varağız. Bu şulongdoyt. Mamilesi abin mamınday sonun, jakşı mamilesi var. Adamga jakşı, jagımdı mamile kılıvatır da. Jagımdı mamile kılgan şuna varvatır usta. Фельдшер апа Талас районунун Кырказык айылында жашайт. Бул айылга 22 жашында мед кызматкер болуп келип, айылдагы ФАПта 43 жыл тынымсыз иштеген. Азырда үйүндө өз ыктыяры менен бөлмө даярдап, медициналык жардам көрсөтүп жатат. Дагы деле иштеп келет. Айрыга албайм. Мындай эле иштеп келем. Бизди ушинтип окутканда ооруларга өйдө карагыла, жакшы мамиле кылгыла, оорубаган адам жок деп тарбиялаганда. Анан ошондон бери ушинтип иштеп келатам, бирок элдердин ушунчалык жакшынакай пикири, жакшынакай сөздөрү мени жашоого абдан жакшы шыктандырат да. Ардагер фельдшер бош отура албайт. Жаш кезинен бери эле бейтаптарга кам көрүү үчүн күнүнө 20 чакырым жолду велосипед менен тээп өтчү. Бүгүнкү күндө дагы жөө баспай эргүү алып жүрөт. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.